Ковид башталган маалда көрген эмес да, аны текшертсем, областын прокуратурага. Кезектеги түшүндүрүү иштери Жалал Абад шаарындагы Достук аймактык башкармалыгында кварталдык комитеттин башчыларынын жана шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистеринин катышуусунда өттү. Мында негизинен жөлөк пул кимдерге жогорулатылганы жана 720 киловатт саатка чейинки электр энергиясына кайсыл үй бүлөлөр 50 тыйындан төлөйт деген суроолордун айланасында жарандарга түшүндүрүү иши жүргүзүлдү. Biz bugünkü günde 4 elektro энергиясын менен иштеген мекемелер менен рестер менен иштешип, алар менен ошол ай сайын список тизмелерди берип, мына ошол үй бүлөлөргө ошол 700 киловаттка чейинки жеңилдик толук 50 тыйындан жетсин деген жакшы иштерди жүргүзүп жатабыз. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык ушул жылдын январ айынан тартып социалдык коргоо бөлүмүндө каттоодо турган жарандардын тагыраагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүчү каражат 100%дан 200%га чейин көбөйтүлдү. Ден соолугума байланыштуу экинчи группа инвалид болуп чыкканмын. Кошумча эмелер жөлөк эмелери жакшы убагында төлөнүп кошулуп атат. Андан сырткарында азыр карап көрсөк айтып аткандай, 18 жашка чейинки эмелердикин 100%га көтөрүп бериптир. Ага дагы Кудайга шүгүр дешибиз керек. Андан сырткары канча деген жарандарыбыз мамлекеттин эсебинен эме кылып жөлөк пулдарын көтөрүп берди. Ушул жылдын 1-январынан тарта мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүчү жөлөк пул көбөйгөн болсо, үй бүлөгө көмөк каражаты көбөйгөн эмес. Бирок үй бүлөгө көмөк же башкача айтканда, пособие алган кожолуктар жаңырган жылдан тарта ай сайын 720 киловатт саат электр энергиясына чейин 50 тыйындан төлөй баштады. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз биздеги каттоодо турган 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген 1-2, 3 топтогу майыптарыбыз, тоголук жетим, жарымы жетим балдарыбыз, андан тышкары батыр энелер жана ошондой эле стажы жок карыялар дагы бизден пенсияга чыккан карыяларыбыз жаңы жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин алардын жөлөк пулдары 100%ке көтөрүлдү. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаары боюнча учурда 728 үй бүлө мамлекет тарабынан жөлөк пул алат. Кыргызстанда акыркы жолу жөлөк пул 2018 жылы 33%га көтөрүлгөн болсо, өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 2021 жылдын 1-октябрынан жөлөк пул 50%га көтөрүлгөн. Тагайбек Акматов, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.